840 жылдан тарта Элдик курултай өлкөнүн бардык аймактарында түз эфирде чагылдырылып турду. Айбек Кулназаров эгемендүүлүк алгандан бери чечилбей келе жаткан көйгөйлөр президентке түз айтылып, элдин көксөгөнү аткарылабы деген үмүт менен курултайдын жүрүшүнө көз салып турат. Эл тарабынан шайланып барган делегаттар менен президенттин 2 күн бою жолугушуусу эл менен бийликтин байланышын дагы бир ирет бекемдеди дейт. Элет жериндеги элдер менен президенттин түз байланышы болду. Анда элет жериндеги элдердин көйгөйү бир топ айтылды. Буюрса ошол көйгөйлөр акырындык менен чечилсе Кыргызстан өнүгөт. Андан сырткары президенттин ишмердүүлүгүн отчетун уктук. Бир топ жакшы иштер аткарылыптыр. Садырман Кожаевич, ушул мыйзамды колдоп берсеңиз. Курултайда көтөрүлгөн маселелер бийлик тарабынан кынтыксыз аткарылып, өлкөнүн өнүгүүсүнө салымы чоң экенин айткан жергиликтүүлөр депутаттар шайлоо учурунда гана элди пайдаланып келишкен дешет. Ал эми курултайдын делегаттары карапайым элдин ичинен барып, тургундардын жашоосуна таандык болгон көйгөйлөрдү көтөрүшкөнүн айтышты. Элдин күткөн максаты орундалды деп ойлойм. Президентибиз эл менен жакшы алака кылып, элдин ой максатын, кемчиликтерин же эмелерин оюн угуп туруп, ошого карата мындан ары дагы ошол мамлекетибизди өстүрүшкө, өндүрүшкө көп жагдай түзүлөт деп ойлойм да. Биздин өзүбүздүн тандаган карапайым элдин арасынан сурулуп чыгып делегат болуп барса, биздин ошол барган делегат аркылуу биз оюбузду жогорку бийликке жеткизе алабыз деп ойлойбуз. Биздин дагы бир жакшы үмүтүбүз, мындай карапайым адамдар барат экен дагы чыныгы немедеги мамлекетибизде болуп аткан көйгөйлөрдү толугу менен жеткизет деп ойлойбуз. Азыр мисалы мына жогорку кеңешке барып кабыл алсаң кабыл албайт, жогорку кеңеш аркылуу көп нерселерди жеткизе албай атабыз. Шайлаганда өкүлдөр менен сүйлөшө алабыз, шайлоодон кийин сүйлөшө албай калып атабыз. 3 орчундуу маселелерди тандообуз. Курултайда көтөрүлгөн ар бир маселелер тиешелүү жактарга жеткирилип аткарууга алынат. 5 ноябрда Баткен облусунун аймагындагы айыл өкмөттөрдө, шаарларда жергиликтүү курултайлар өткөрүлүп, 3төн орчундуу маселелер тандалып алынган. Бул боюнча облустук бийлик өзүнө тиешелүүсүн биринчи кезекте чечүүгө аракеттер көрүлөрүн билдирди. Ар бир иш-чарада көрсөтүлгөн маселелер боюнча иш-чара иштелип чыгылган, анын бөнөттөрү ким тарабынан ишке ашат, канча каражат бөлүштүрүлөт, булар жөнүндө иш-чара иштелип чыгылып, мына курултай бүттү. Бул иш-чара бекитилип, бизге келгенден кийин ким аткара тургандарын жеткиребиз, көзөмөлдөйбүз. Эгер жергиликтүү бийлик органдары турган болсо, анда жергиликтүү бийлик органдарынан ишке ашылат. Бул жеринде жергиликтүү бийликтер жөнөттүрүш керек эле. Элдик курултайга Кадамжай районунан делегат болуп катышкан Абдинаби Назарбаев курултайда жалпы мамлекетке тиешелүү болгон көйгөйлөр талкууланып, өлкөнүн мындан аркы өнүгүү багыты аныкталышы керек болчу дейт. Анын ордуна жергиликтүү маселелер көтөрүлгөнү аймактардагы бийликтин чабалдыгын көрсөткөнүн айтат. Жергиликтүү элдин көйгөйлөрү эле каралып калды да. Бул жергиликтүү элдин көйгөйлөрү негизинен ошол жергиликтүү бийликтин эл менен тыгыз байланышта жоктугунан же болбосо ошол мамлекеттик деңгээлдеги чечиле турган маселелерди жогору жакка жазып жөнөтпөй өздөрү кармап отургандан деп ойлойм да. Ошо жаңы ыкма менен ошол жогорку бийликте чечиле турган маселелерди ошол жеринде жергиликтүү бийликтер жөнөттүрүш керек эле. Тилекке каршы андай болбогондугу билинип калды да азыркы курултайда. 25-26 ноябрда өткөрүлгөн элдик курултайга Баткен облусунан жалпы 71 делегат катышты. Чегара көйгөйү Корч бул аймакта негизинен чегарага жакын жашаган тургундардын коопсуздугу, жашоо шарты тууралуу көйгөйлөр башкы орунга коюлду. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.